Ата мекенine бастырып келген басмачы орыстарға 30 жыл бойы ойрон салып баш ийбеген атактуу ислам батыры Имам Шамил. Ал 1797 жылы Дагыстандын Гимори айылында дүйнөгө келген. 15 жашынан баштап ат үстүндө ойноп, кылыч найзанын кыр-сырын ийгере баштаган. 20 жашка толгондо 2 метрден ашуун узун бою менен атышуу, күрөшүү, чабышуу өнөрлөрүн толук өздөштүргөн. Ал доо жүрөк мужаид болуп эле калбастан араб тилине, ислам шари саясатына такшалып бышкан диний алым болчу. Ал эл аксакалы болуп шайлангандан кийин эң оболо бастырып келген орус капырларга каршы ан сайын натыйжалуу сокку берүү үчүн аскердик жана башкаруу органдарын жаңы баштан түзүп чыгат. Ошондой эле Кавказ районунда почто идараларын ачып, тыш менен байланышты жакшылайт. Эл ичинен аскер топтоп, ислам кошуну үчүн зекет чогултуп, кыска убакытта толук кандуу бир армия куруп чыгат. Ал 1834 жылдан 1859 жылга чейин 25 жыл бою терисине батпай кутурган Чар падыша канчалык күчтүү болгонуна карабастан, тайманбастан салгылашып, орустарды олуттуу зыянга батырат. Мусулман жерлерин бир четтен талкалап, тоскоосуз шыдыр келе жаткан орустар Кавказ тоолоруна келгенде жыла албай туруп калат. Кавказ мусулмандарынын амири Молла Мухаммад согушта шейит болгондон кийин анын ордуна Имам Шамил жаңы имам болуп шайланат. Молла Мухаммаддын өлүмүнөн кийин басмачы орустар Кавказдар эми ордунан тура алышпайт деп ойлогон эле. Бирок Кавказ мусулмандары үчүн айыгышкан согуш эми башталган болчу. Алар орустардан олжо алган оор зембиректер менен орустардын чептерин бомбалап, миңдеген орус аскерлеринин көзүн куртат. Ошол кездеги орус генералы өз күндөлүгүнө Имам Шамил менен согушуп жоготкон аскерлерибиз менен Жапониядан Украинага чейинки жерлерди азат кыла алат болчубуз деп жазат. Айлакер орустардын өзүн кармап бергендерге 45 000 рубли сыйлык берерин жарыялаганын уккан Имам Шамил башымдын мынчалык көп акчага жараганын көрүп, өзүмдү аябай бактылуу сезип жатамын. Бирок сени койчу, тиги Чар падышаңдын башы мен үчүн бир карапай идишиндей баркы жок экенин билген болсоң, балким өзүңдү анчалык бактылуу сезе албашың мүмкүн деп кат жөнөтөт. 1856 жылы орустар менен Осман халифалыгынын ортосунда болгон Кырым согушу акырлашкандан кийин Чар падыша болгон күчүн Кавказ чептерине топтоп, жаш генерал Александр Юановичти 200 000 кишилик чоң кошун менен Кавказга аттандырат. Генерал Александр Имам Шамил менен беттешүүдөн оболу алды менен алардын согуш тактикаларын терең изилдейт. Ал акыры Имам Шамилдин ормондордо, тоолордо жеңишке жетерин, ошондой эле мусулман халыктын анын эң негизги күчтүү тиреги экенин байкайт. Генерал Александр чү дегенде ишти мусулман эл менен мамилени жакшылап, аларга жумшак саясат колдонот жана согушка катышпаган кишилерге тишпөөгө буйрук берип, алардын ишенимине ээ болууга аракет кылат. Ооба, мейли орустар болсун, же башка залымдар болсун, тарыкка карасак, жалпы элдин каршылыгына кабылып, туруп бере албастыктан кооптонуп, төңкөрүшчүлөрдү жалгыз калтырып, күчтөрүн алсыратуу үчүн эң оболу, сабаттуу, акылдуу жетекчилерди басмачы, эл бузар, террорист дегендей жалалар менен аларды элден бөлөктөп алып, анан кийин бир-бирден жок кылып, плас максаттарына жетишкен болчу. Ошентип, орустардын бул жумшак саясаты пайдасын көрсөтө баштайт. Эми болсо, кээ бир надан, акмак кишилер болуп жаткан бул оорчулуктардын, зулумдардын себебин Имам Шамилден көрө баштаган эле. Кудум азыркы заманыбызда да залым басмачыларга каршы күрөшүп жаткан баатырларды ушул эмелер болбогондо тынч эле жашамакпыз деген маңгурттардай. Кечеги бабаларыбыз кандай эле, биз кандай абалда калдык. Мени чакпаган жылан 1000 жыл жашасын деген жан тамырларыбызга чейин сиңип кеткен бул кулдук идеябыздын айынан өзгөнү зор, өзүн кор санаган бир элге айланып бараткан сыйбыз. Атаңдын көрү дүйнө десе, каарманыбызга кайталы. Дин душмандарынын бул саясатына алданган мусулмандардын суук мамилеси айынан Имам Шамил барган сайын элден алыстап, жоокерлер менен ормон токойлорду паналоого аргасыз калат. Мына бул дин душмандарынын оболу балыкты суудан айыруу саясаты болчу. Эл суу болсо, жоокерлер балык эле. Суудан айрылган балык дагы канчалык жашай алышы мүмкүн? Мына ошол кезде мүмкүнчүлүктүн келгенин билген генерал Александр аскерлеринин бир колуна курал, бир колуна балта карматып, болгон карагай, дарактарды кесип, ислам жоокерлери чеп катары колдонуп турган ормонду талкалай баштайт. Ошондой эле Чечения, Дагыстан тоолорундагы ормон токойлорду дээрлик жер менен бирдей кылат. Ошентип орустар Имам Шамилдин коргону болгон токойду акырындан алдыга жылууга мүмкүндүк алат.
Ал жана бул согушта жеңилген 10 нече Кавказ урууларын кечирим кылып, аларды өзүнө тартууга жетишет. Мужахиттердин күчү барган сайын алсырай баштайт. Ушул жерде орустарга каршы жүздөгөн согуштарга жетекчилик кылган Имам Шамилдин акыркы салгылашуулары жөнүндө бир аз токтойлу. Ал 1839 Ахулгө дөңсөсүндө 3000 жоокери менен генерал Грабки башчылыгындагы 10 миңден ашын орус аскери менен 80 күн бою согушканы тарых бетинде турат. Ошол айыгышкан тирешүүлөр болуп жатканда кээ бир иманы алсыз кишилер болду эми багынып берели, келишимге келели дегенде Имам Шамил жооп катары аларды камчылап жазалаган болчу. Бул абалдан корккон элдер Имам Шамилдин энесинин алдына барып, "Уулуңа айтчы, эми багынып берели" деп энесин Имам Шамилге жөнөтөт. Энеси багынып берүү жөнүндө ооз ачкандан кийин Имам Шамил өзү орноткон тартибинен эч качан кайтпай турганын элге көрсөтүп коет. Ал бул жазага жашы мындай улуу аял чыдай албайт. Андыктан жазаны анын уулуна аткаруу керек деп өзүн камчылатып жазалаган болчу. Имам Шамил бул согушта аялы Жавхараттан, уулу Мухаммадтан, карындашы Мусаддаттан айрылып калат. 8 жашар уулу Жамалиддин болсо орустарга барымтага түшөт. Бирок бул жоготуулар ополтоодой жүрөктүү, Аллахка гана тобокел кылган Имам Шамилди сындыра албайт. Орус командандарынан бири болгон Милиттин 80 күнгө созулган Ахулгө салгылашуусу жөнүндө аялына жазган хатында бул тоолуктардын кайраттары ташып, жинденип кеткенсип, аскерлерибизге өздөрүн таштап, акыркы тыныктарына чейин салгылашты. Булардын аялдары да өздөрүн укмуштай коргойт экен. Куралы болбосо да аскерлерибизге чапчыйт. Багынгысы келбеген бул тоолуктар эч кандай бир үмүт учкуну болбосо да баатырларча согушту. Аялдар, балдар колдорундагы жанын октору менен аскерлерибизге атылып, бири-бирин коргоо үчүн жандарын аяп олтурбайт эле. Жаракат алгандардын өзү адам менен кыз кайрат көрсөтүштү деп жазат. Акыры дос, боордош өлкөлөрдөн эч кандай жардам ала албаган Имам Шамилдин акыркы күч кубаты огдарысы түгөнөт. Имам Шамил 1859 жылы 6 сентябрь Гунайипте князь Александр Иванович башчылыгындагы 70 000 кишилик чоң кошунга каршы акыркы бир канча жүз жоокери калгыча салгылашкандан кийин колго түшөт. Ошол кездерде Орто Азиядагы Бухара, Кокон, Хива хандыктары аларга эч кандай жардам бербейт. Кептин туурасын айтсак, Кавказ мусулмандары орус басмачыларга каршы кандуу согуштар алып барып, орустардын Кавказдан өтүп, Орто Азияны басып алуу планын туп-туура 30 жыл кечиктирген болчу. Орустар Кавказды басып алгандан кийин Бухара, Кокон, Хива хандыктарын четинен кыйратып жок кылат. Качан гана мусулмандар диндеш боордошторуна жардам бербей, өз ара жер талашып, кайым айтышып отурганда, дин душмандары бардыгын бирдей жок кылып келген. Биз муну Аллахтын азабы десек жаңылышпасак керек. Бүгүнкү күнүбүздө да 100 миңдеп өлтүрүлүп жаткан мусулман боордошторуна бир чекеде тамаша кылып карап тургандардын өз баштарына ошол каргашалуу күн келбейт деп ким айта алат? Акыры Имам Шамил жана анын үй бүлөсүнөн 40 киши Петербургка алып барылат. Чар Россия падышасы Александр II башы чабылса да ийилбейтин бул ислам баатырын өз сарайында өзгөчө урмат менен тосуп алат. Субханалла, көрсө эли үчүн, жери үчүн күрөшкөн баатырды жада калса душманы да тазым кылып сыйлайт тура. Падыша Александр II менен Имам Шамилдин машхур бир маеги бар болуп, бир күнү Александр II Имам Шамилди дасторконго чакырат. Имам Шамилдин табит менен оокаттанып жатканын көргөн Александр II жанындагыларга "Мен бул киши бираздан кийин бизди да кошо жеп коебу деп коркуп атам" деп калат. Ошондо Имам Шамил ага тике карап, "Коркпой эле кой, биздин динибизде чочконун эти арам кылынган" деп жооп берет. Имам Шамил бир ай зордуктуу түрдө сарайда конок кылынгандан кийин үй абагына чыгарылат. Бул Имам Шамил жана анын үй бүлөсүнө оор келет. 2 жыл ичинде кара сакалдары кардай агарып кетет. Ошентип туура 10 жылдан кийин акыры Чар падышалыгы анын ажыга баруусуна уруксат берет. Имам Шамил 1870 жылы Россиядан чыгып, оболу Истанбулга барат. Осмон халифалыгынын ошол кездеги халифасы Абдулазиз аны өзү урматтап күтүп алат. Имам Шамил сарайда бир мезгил конок болгондон кийин Меккеге карай ат башын бурат. Мекке амири жана Мекке эли Имам Шамилди тосуп алуу үчүн алдынан чыгат. Имам Шамилдин Меккеде экенин уккан миллиондогон ажылар Имам Шамил менен жолугуу үчүн Каабага чогулат. Аргасы кеткен амирлер Имам Шамилди Каабанын үстүнө чыгарып эл менен жолуктурат. Имам Шамил 1871 жылы ажылык учурунда 74 жашында дүйнөдөн кайтат. Сөөгү Мадинадагы Бакый кабырстандыгында жерге берилет. Дин душмандары жана мунапык маңгурттар бул баатырларыбызга кандай доомат коюшса да, басмачы, террорист, зомби десе да биз момундар үчүн баары бир.
Biz momundar dininin talabı jana elinin egemendigi üçin güreşken bul er jürek atalarыбызды çoğun urmat jana sagınуу menen gana esteybiz, sыймыктанабыз.